Eskертүү катары айта кетелик, мына биз оякта жол жээктеги баардык таштандылардын баарын 6-күн сайын тазалашып, мектеп окуучулары, мугалимдер чыгышат. Болбой эле кайрадан эле бир жума өтпөй ушундай таштандылар жол жээкке толо баштайт. Муну ким кылат туугандар? Муну баягы эле өтүп баратып айдоо автоунаанын ичиндеги жүргүнчүлөр кылат да, мындай тамеки ар нерсени ар кайсакка ыргытып кеткен бир адатка айланып калды да кийинки күндөрү. Баягы ушул жерди булгаган адам өзүнүн жан дүйнөсүн булгаган менен эле бара бар да. Караңыздарчы. Мына бул жагына дагы болгондой эле өтүп көргөзөйүн туугандар. Мына ол жактын баардык таштандылар. Ушуну бир видео көрүп аткандар болобу, мүмкүн муну байкабай ыргытып алгандар болобу, ушуну бир таштандын ыргытпай автоунааңыздардан эле бир жерге чогултуп ыргытыңыздар деп дагы бир өтүнөлү туугандар. Мына караңыздарчы. Баягы эле нитро көбүнчөсү эле энергетический напитоктор туугандар. Мына комптук салафан, бөтөлкө, ушунун баардыгын мугалимдер жамааты, мектеп окуучулар, могу мамлекетте иштегендер, иштебегендер, кыскасы ошолор 6-күн сайын ушактан келип субботник кылып жүргөнүн көрөбүз. Бирок кайра эле мына ушуну бир эске алып коюңуздар туугандар. Бир пакет таштанды азайса дагычы бул Кыргызстанга кошкон салымыбыз да. Мына азыр ат бастырып өтүп баратып, жөн гана өтүп баратып. Ушул нерсеге күбө болуп турам да. Өтө бир кейишти бул дагы. Мына мояк азыр билеген мüşөк таштандын ыргытып кетиптир. Буга кантип бир адамдын жүрөгү чыдайт эмне ушундай жерге ыргытып кеткен негизи. Эске алып коюңуздар туугандар.